Ошентип Кыргызстандын 30-чу өкмөт башчысынын иштегенине кече 100 күн болду. Өкмөттүн 100 күндүгүн чыгаруу Өмүрбек Бабанов премьер-министр болгондон бери салтка айланып калган. Жана эсте калганы дагы Өмүрбек Бабановдун 100 күндүк отчету болуп калды окшойт. Андан кийин келген премьер-министрлер Сатыбалдиев, Оторбаев, Сариев 100 күндүк ишинин жыйынтыгын чыгарса, Сооронбай Жээнбековдун ордуна 100 күндүктү журналисттер гана эстешкен. Кийинки премьер-министр Сапар Исаков 100 күнүнүн жыйынтыгын журналисттерге чай үстүндө айтып берсе, азыркы премьер-министр эстеп да койгон жок. Бирок өкмөттүн 100 күндүгүн журналисттер унуткан жок, жетишкендиктери менен кемчиликтерин эринбей эсептеп чыгышты. Эксперт Расул Үмбеталиев болсо, өкмөт баягы эле сормоз сазга кайра батып калды дейт. Жогорку кеңеште ошо тиги жаңы премьер-министр шайлап, анан өкмөттүн курамын шайлап атканда мен ошону айткам. Эмне үчүн тиги Сапар Исаковду кетирдиңер? А өкмөт калды. Бу жерде маселе только бу жерде, значит, ошо тиги премьер-министрди алмаштыруу эле маселе турган деп эсептейм да. Ошо негизинде тиги Сапар Исаковдун ордуна Мухаммед Абулгазиев келди. Баягы мурунку министрлер калды. Ошо мурунку ошо өкмөттүн мүчөлөрү эч кандай кескин түрдө эч кандай мындай иш алып барган жок. Баягы күнүмдүк иш менен байлек болуп, эч кандай могу келечектүү мындай атайын программа, атайын концепция эч жазган жок. Анан кийин Мухаммед Абулгазиев ошо ишинди улантып, бул түздөн түз күнүмдүк ишине батып калды. Өкмөттүн ишине бийликке жакынделген Замандаш партиясынын дагы ичи чыкпай турат. Партия лидери өкмөт 100 күндө реалдуу кадам жасай алган жок деп билдирди. Өкмөттүн ишке киришкенине 100 күн болду. Бул убакытта негизги деп эсептелген олутту тез аткарыла турган реформаларды башташы керек эле. Тилекке каршы айтылган иштер баары кагаз жүзүндө калды. 100 күндө көрүнөрлүк иши менен эсте калбаган Абулгазиевдин өкмөтү бирок 100 сому менен эсте кала турган болду. Кыргызстанга кирген ар бир телефонго 100 сомдук салык киргизүү сунушу Максим Бакиевдин уюлдук байланышка киргизген 60 тыйыны менен салыштырылды. Коомчулуктун сынына кабылган өкмөттүн дагы бир демилгеси муздак сууга бааны көтөрүү болду. Муздак сууга баасын көтөрөбүз деп атат. Мен түздөн түз каршы чыктым. Эмне үчүн биз ушу кандай маселе болбосун, ушу карапайым элдин жоңкосунан, терезинен чечкенге биз аракет кылабыз. Бул туура эмес маселе. Эмне дегенде могу таза суу деген 20 жылдан бери 1 миллиард сомго долларга акча каражат кетти. Ал каяка кетти? Ой, соолеп ошолорун. Каяка жөнөттүңөр, ким жеди, ким ичкен, ошонун баарын секин келип туруп, ошо камап, кустурганын кустуруп чара көргөйлүк. Анан мына тиги ачык айтып коем, көп баягы ишмердүү, кирешелүү мекемелер, Канский шиферный завод, Южный цементный завод, чоң алтын каскандар, кумтөр 2-3 миллиард куб сууду жылына пайдаланат экен, бир тиын төлөбөйт. Эмне үчүн андай тиги мамиле? А мен айтам, биз дедим, жыл сайын 30-40 миллион куб сууду коңшу мамлекеттерибизге Өзбекстан менен Казакстан берип атат. Эмне үчүн биз сатпайбыз? Мухаммед Калый Абулгазиевди өкмөт башчыларынын ичинен эң чабалы болуп жатат деп сындаган менен, Конституция боюнча Абулгазиевде укугу бар өкмөт башчы өлкө тарыхында боло элек. Бирок Мухаммед Калый Абулгазиев деле президенттик аппараттын оозун карап отурары айтылууда. Депутат Жанар Акаев премьер-министр гезиттин редакторундагы өз алдынча алмаштыра албай тургандыгын жазган. Кыргыз өкмөт башчысы Грузияга иш сапары менен барыптыр. Мен билгенден 10 жылдан бери эле кыргыз чиновниктери Грузиянын реформасын үйрөнүп бүтпөй койду. Грузияда сонун реформалар болуптур деп суктанып коюп баса беришет. Мындай сапарлардан кымындай пайда чыкпаса, мамлекеттин акчасын убакыттуу коротуп, эмне эле сапарлап жүрөсүңөр. Булардын Грузияда хачапури жеп, грузин виносун уртагандыгынын кимге кереги бар? Биздикилер реформа десе эле дайыма акчаны шылтоо кылышат. Ошол эле Грузияда бюрократияны жойгону башкы жыйынтык мисалы: справка, паспорт, ишканаларды каттоо, айдоочулук күбөлүк иш кылып, биз сааттап саргайып кезек күтчү нерселердин баардыгын жойгон. Ушул үчүн акча деле керек эмес. Ишкерлерге жол толгон криминалды четинен камап, качканы качып кутулду же ушуга дагы акча керекпи?
Doing Business боюнча Грузия 190 өлкөнүн ичинен алдыңкы 10-дукка кошулду. Бизде болсо экономикада азыр эч кандай жакшыруу жок. Бир ишкананын фундаменти курулуп, стратегиялык ири долбоорлордун башталышы болбой жатат. Кошун өлкө биз аркылуу Евразия экономикалык биримдигинин базарына чыгып, өндүрүшүн күчөтүп, инвесторлорго болгон мамилесин аябагандай жакшыртты. Биздин башбакан угушумча бир гезиттин редакторун өзү алмаштыра албайт экен. Темир жолдогу коррупцияны билет экен, бирок анын башчысын дагы алмаштыргандан крышасынан коркот экен. Иштеңиз башбакан мырза, сизге эч тоскоолдук болбой турат. Шылтооңуз өтпөйт. Мухаммедкалый Абылгазиев 100 күн ичинде бир катар кадрдык жүрүштөрдү жасады, бирок алардын айрымдары коомчулуктун оозун ачырды. Алсак соттук экспертиза кызматына орун басар кылып, Медет Садыркуловду жол кырсыгынан өлдү деп жашырган Табылды Матсахов талпарды. Укук коргоочу Качкын Булатов бул өкмөттө иштейин деген каалоо дагы жок болуп жатат дейт. Болбосо журналисттер ачып берип жаткан коррупциялык схемалардын эле артынан түшсө, иш алдыга жылмактыгын айтат. Мына маалымат каражаттары, ушул маалымат каражаттарына прокуратура, милиция, ГКНБ карап, ушул жакта эмне маалымат чыкты, уурлук чыкты. Кокуй баса калалык дебейби? Баса калып, иштин баары чара көрсө, мына киши эметет эле да. Анан биз кылмыштардын баарын эле ачып беребиз. Күч органдарында бул кылмыштардын баарын билет. Бирок акча алып коюп эле тымызын болуп отуруп калып атпайбы? Эч качан мындай реформа болбойт. Реформа дагы жылган дагы жок ордуна. Ошон үчүн өкмөткө баа бериш өтө кыйын азыр. Эчтеке бир МВДда реформа болсо, сот системасында реформа болсо, прокуратура болсо мына өлдү, мына профессионал келди, өткүрбөк деп айтты эле, мына профессионал өлбөдү прокуратура. Антсе дагы өкмөттүн 100 күндөгү көңүл жылытарлык ишин дагы айта кетпесек болбос. Бажы союзуна киргенден бери четтен кирген автоунааларга бажы салыгы көтөрүлүп, Кыргызстандын автопаркы эскирип кеткен. Эми 2008 жылдан кийин чыккан машиналарды 2014 жылкы бажы салыгы менен алып кирүүгө болот. Азырынча өкмөттүн иши ушундай. Жөнү күздө санайт демекчи. Абылгазиевдин алыгы канчалык экендиги күздө даана белгилүү болот.